Кыргыз элин дүйнөгө тааныткан эки чоң руханий казынасы бар. Анын бири ааламда теңдеш жок Манас эпосу болсо, ал эми экинчиси алып жазуучу Чыңгыз Айтматов. Мына ушул эки чоң дөөлөтүбүздү терең изилдеп, адабият таануу илиминде ополтоодо эмгек сиңирген окумуштуу бүгүн биздин студиябыздын коногу, тагыраак айтканда филология илимдеринин доктору, Ош мамлекеттик университетинин ардактуу профессору, академик Абдуллажан Акматалиев агай. Куш келипсиз. Агай, бизде маалымат бар, сиз ушул алгачкы эмгек жолуңузду биздин Куттуу университеттен баштаган элеңиз. Ошол күндөрдөн бери эске салып берсеңиз. Кимдер менен иштештиңиз эле, кандай болду эле? Эң жакшы болот. Мен мына бүгүн дагы келгенде, мурун да келип жүргөндө дароо филология факультетине барам да. Анан анткени мен турмуш жолум ошол жерден башталган. 1977 жылы окуу жайы бүткөндөн кийин ушакка жолдомо берилген. Анан келип бул жерде мен тилчи болуп иштедим. Тил илимине киришүү, жалпы тил илимине киришүү деген эң кыйын сабактар мага туш келип калган экен. Анан ошолорду мурда агайлардан алган конспектлердин негизинде реформатский деген, башка деген окуу китептеринин негизинде анан лекция окудум да. Мен эң жакшы адамгерчиликтүү, эң мыкты окумуштуу, эң мыкты педагогдор менен иштешип калганга өзүм бактылуу эсептейм да. Аларды санап өтсөк, мынакей Сүйүнбек Ибраимович, Шатманов агай, Садыбакас, Жумаш Мамытов, Намазбек Бейшекеев, Туратбек Дүйшөнбай Туратов, Шериев агай, Акбар Сыдыков, Файзулла Ирисов, Булбул эже, анан дагы жаштар менен иштешип калдым да. Мына ушул агайлар, эжелер университеттин, анда Фрунзедеги университеттин кыргыз тили кафедрасы менен тең талаштырган агайлар эле да, эжелер да. Ушул даярдаган студенттер ошол жерде студенттик конкурстарда илимий жагынан биринчи орунду талашып, ошону керек болсо алып келген эмелер болчу да, студенттер болгондо, тарбиясы мененчи. Анан мен ушул жерде бир 2 жыл иштедим. Анан юбилейлик шартка жараша анан мени университет чакырып калды. Анан мен ошо жака кетүүгө туура келди да. Агай, сиздин мына ошол адабият таануу илиминде өзгөчө ушул улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду илимий негизде изилдөө жумушуңузду бир жарым сааттык биз көрсөтүүгө сыйдыра албайбыз, албетте. Мына ушундай ополтоодо эмгекти сиңирүүдө адамга биринчи кезекте эрк, күч, кайрат керек да. Сиз илхам дейбизби, эргүүнү кайдан аласыз? Бул сиз жараткан эмгектерди чындап карап отуруп биз абдан суктанабыз. Бул абдан чоң мээнет. Ошо сиз ушунча чоң мээнетти жаратууда адамга бир эргүү керек да. Ошол баягыдай чарчаган мезгилде жашоодо ар түрдүү кырдаал болот, кээде көңүлдү чөгөрө турган учурлар болуп калышы мүмкүн, атаандаштык болуп калышы мүмкүн. Сиз эргүүнү кайдан аласыз? Биздин жаш окумуштууларга, жаштарга бир насаат иретинде айтып берсеңиз. Эми бул илимпоз болуш, бул илим менен кутуп казгандай да. Ал бир эле күндө болбойт да. Мен ушул студенттик учурумда дипломду жазып калдым. Самак Давлетов деген агайыбыздан жаздым. Анан ал агай айтты: сен Айтматовдун чыгармаларындагы көркөм сөз каражаттар, анан салыштыруу жана метафораны жазышың керек. Анан муну сен тилдик жагында, анан адабият багында жаз. Биринчи главаң тил болсун, экинчи главаң адабият болсун деп. Анан мен ушул кызыгуудан мен 120 бет жазып салып турмун. Өзүнүн талап койгон дипломдук иш болгону 50-60 бет. Анан агайга алып келип көрсөтсөм, агай теориялык жагынан дагы мындай окуу деди. Анан теориялык жагы дагы окумуш. Анан салыштыруу менен метафоранын ортосундагы
жалпылыктар, айырмачылыктар, анан ошонун баардыгын кызыгып отуруп, анан дипломдук иш коргогондо белгилүү манастыгынчы Самар Мусаев төрага болуп калды. Анан баардыгы таң калышып, биринчиден көлөмүнөн, экинчиден мазмунунан оппоненттердин айткан. Анан Эл Агартуу журналына сунуш кылышты. Студенттин дипломдук ишинди. Ушундан бир бөлүкчөсүн кыскартып туруп, анан кийин берген депчи. Анан мен Ошко кетип калдым. Анан Ошто бул жерде жүрүп, анан ошол ойдо келип, анан Эл Агартууга жиберип койдум. Жиберип койсом басып коюптур. Анан ошондон баштап, мен деле бирдеме жазып калып экенмин дейт. Анан Айтматовдун чыгармаларын жөнүндө жазып атам деп. Анан ошо менен илимге кирип кеттим да. Анан экинчи бир эме, бул ошо кийин академияда иштеп калдым. Академияда иштеп калганда Салижан Жигитов агайлар менен бир сектордо иштедим. Анан тема табыш керек да. Анан китепканага барсам, ушул Олесь Гончар деген бар, Украин жазуучусу. Анан ошо менен Украин менен Польшанын ортосунда байланышты өнүктүрүүдө Олесь Гончардын ролу деп турат. Анан мен келип эле эмеге айттым, Салижан Жигитовке, директор Абдыкадыр Садыковичке айттым, мен бул теманы жазайын десем эле, бул жетпей калды го, советтик Восток деп ал, чыгыш. Эмес, советтик чыгыш, Айтматов жана советтик чыгыш деп ал деди. Анан мен айттым, анын үчүн кыдырыш керек агайлар. Биринчи мен басып жазып көрөйүнчү. Деп анан Казакка кирип, анан Казакка биринчи барып атпайбы, 79-жылы ноябрда барсам, Казакта акын жазуучулары Нурпейисов, белгилүү Олжас Сулайманов, Анвар Алимжанов, Калтай Мухамеджанов, Зейнулла Кабдолов, Тахир Актамовдун баарына жолуктум да. Жолуксам эле Айтматовго салам айт дейт. Айтматов кандай жүрөт дейт. Анан каяктан Айтматовдон да газетадан окучубуз, телевизордон көрсөк көрүп калчубуз. Анан ооба деп келип, анан Калтай Мухамеджанов менен Фудзиямада Кадыр түн деген экөө авторлош болгон да. Ошол жөнүндө анан маек кылдым. Анан макала жаздым да, анан Совет Кыргызстанга берсем чыгарып ишти. Анан бир күнү Айтматовго алып барып бердим жайында. Ошо менен 6 ай 7 ай өттү. Анан баягы жүрөм да качан саламын айтам депчи. Анан бир күнү бизге Айтматов жазуусу жаңы пайда болгон адабияттар жөнүндө бүткүл союздук конференция болуп калды. Ажарга Ламидзе деген белгилүү, Кедрина деген көп республикадан окумуштуулар келишти. Анан ошондо Айтматов келип калды да. Анан ошол жерден бир өзбечка кыз салам алейкум деп саламдашып атат. Анан мен айттым, мен өзүм айтып атам да, эмнече мен саламдаша албайм? Ушул жерде туруп турган бала салам айттым. Алейкум салам деди. Анан эле колунда кармаганда эле колумду кое берген жок. Ошол бойдон экөөбүз бир 50 метр бастык. Анан ошондо айта баштадым, сизге салам айтышты, баланча десем эле, анан токтоп калды. Анда мен кичинекеймин дагы. Анан карап туруп, сен жанакы Совет Кыргызстанга жазган сенсиңби деди. Ооба дедим. Десем, жакты мага деди. Мына ошондон баштап мен демек ошол жакты дегени. Экинчиден менин колумду кармаган, мен алаканым ысып чыкты. Бул жөнүндө Самсак Станалиевдин романында да бар. Анан ошондон баштап мага ишеним пайда болду да. Ошол энергия бүгүнкүгө чейин турат да. Анан мага Айтматов дагы бир кат жазган. Мен сага өзүмө ишенгенде ишенем деп. Мына ушулдардын баардыгы жоопкерчилик, милдет катарында билем. Мына Чыңгыз агайдын кеткенине 16 жылдан ашып калды. Мен ошо айткандан кийин чыгармаларын басып атам. Спонсорлор менен басып атам. Котортуп атам. Жарыяламаган чыгармаларын эми чыгарып атам. Публистикаларын, маектерин топтоп атам. 5 томдук, 8 томдук, 10 томдук, 12 томдук чыгарып атам да. Андан тышкары 3 топ энциклопедия чыгардым. Андан тышкары кыргыз тилинде 3 томдук макалалар жыйнагын чыгардым.
5 том орус тилиндеги макалалардын жыйнагын чыгардым Айтматов жөнүндө. Айтматов жөнүндө ырлардын 2 томдугун чыгардым. Ушунун баардыгы мен кандайдыр бир ишенем деген сөз турат да. Сизге дагы өзгөчө ишенген экен да, Айтматовдун айткан сөзүн бизде маалымат каражаттардан сиз жөнүндө айткан сөзүн аябай менеткештигиңизди баалап, назарын салган экен да. Анан эми азыркы жаш муунга, ушул окумуштууларга, адабият таануучуларга кандай кеңеш берет элеңиз? Айтматовду дагы кайсы тараптан биз изилдесек, дагы кайсы тараптан ошол коомго алып чыксак болот? Айтматовду бул океан экен да. Манас кандай океан болсо, Айтматов дагы ошондой океан деп эсептейм да. Айтматовду мына тилдик багытта көп маселелер жатат да. Мисалы үчүн эле ошол Айтматовдун чыгармаларынын аттары кандай коюлду? Кайдан коюлду? Анын эмнени маанисин билдирип турат? Деп мисалы үчүн ал жагынан ишилде болсо, Айтматовдун чыгармаларында канча сөз пайдаланылды? Жанакы эме деп коебуз го, корпус, тилдик корпус деп коебуз. Же болбосо Айтматов чыгармаларында канча лакаптар пайдаланды? Алардын көркөм функциясы кандай болду? Эмне үчүн пайдаланды? Деп жазса. Болобу? Болот. Мен өзүм бир Кудай деген сөздү кандай пайдаланды деп өзүм жазып көрдүм. Биздин мурунку акын жазуучуларыбыз өзгөчө прозалар чыгармаларында Кудай дегенди совет учурунда жазышпаптыр. Жазса бир экөө эле Сыдыкбек бир эки жеринде жүрөт. Калгандар такыр жок. Ал эми Айтматов тиги бетме бет деле тиги Исмаил дезертир болгондо баштап эле ошо Кудай деген сөздөрдү колдонуп келиптир. Алгачкы аңгемелеринде колдонуп келиптир жана. Ошондон кандайдыр улам каармандардын сөздөрүндө, образ түзүүдө, ушулардын баардыгында Кудай деген сөз бар да. Анан демек кийинки чыгарма, анан ал кийин жанакы эмеде кыяматта кандай башка эмелердин улуттардын эмесине чейин кайрылып атат, туурабы? Демек ар кайсы жактан изилдесе болот деп ойлойм. Андан тышкары ошол тилде мисалы үчүн Айтматов көбүнчө орусча жазса да, ошо орусча жазганда кыргыздын сөздөрүн колдонуп атпайбы? Боз үй, ошол эле учурда эле анан кийин сноска берип атат. Кымыз, жана башка аркан тиги дегенчи. Кандай эмеге кетип атат? Айтматов кандай өнүктүрүп атат? Орус тилине биздин сөздү колдонуу менен. Манкуртизм, мына манкурт деген терминди киргизди. Орустун сөздүн карап көрсөм, толковый словарь деген манкурт жана манкуртизм деген сөздөр жазылып турат, Айтматовдун чыгармаларына мисал келтирип турат. Азыр манкурт десең дүйнө бүт билет ал. Кытайыңбы, англичанбы, бүт бар, японбу, туурабы? Ошол жагын изилдеп болсо, философия жагынан өтө көп. Ал киши өзү эме болгон да, мындай толеранттык эме болгон, ынтымак, достук жагын эметкен. Көп жагын айтса болот. Ооба, сиз жөнүндө, сиздин өмүрү чыгармачылыгыңыз жөнүндө бир 2 жыл болуп калса керек, улуттук каналдан бир кеңири көрсөтүү болгонда, ошол жерде Манас университетинин чыгармачыл тобу менен сиздин ушул эмгек жолуңуз жөнүндө репортаж жасалган экен. Сиз ошол улуу жазуучунун чыгармаларында көрсөтүлгөн баягы окуялар болгон жерди өзүңүз кадам басып барып көрүп, ошол жерде жүргөн кадрларды көргөн элек да. Кандай таасирлер болду деп мен кызыгып атам. Ошо сиз бул жактан изилдеп жүргөнсүз да. Анан ошол болгон окуялардын ордуна барып, аябай таасирдүү болду да мен үчүнчү көргөндө. Өзүңүздө кандай таасирлер болуп атты? Мындай таасир жазган, китепти алып, текст алып, анан кийин бара калып жазган ал өзүнчө экен да. Анан качан биринчи жолу мен андайды өзүмө элестеткен бул 1988 жыл болду.
1980 жылы агайдын 60 жылдыгы өтүп калды Шекерде. Анын ошол жерде барып баягы биринчи мугалимдеги мектепти көрдүм. Баягы бактарды көрдүм. Биринчи мугалимдеги Алтынай менен эмен дүшөнүн тиккен бактары укмуш. Андан тышкары мен бетме беттеги Исмайылды көрдүм. Ошо прототиби болгон Исмайыл деген чоң, килейген, далдайган киши экен. Аны мен сүрөткө түштүм. Анан ошондон баштап менде Исмайыл жөнүндө башкача ойлор келди. Мурдакы акын, мурдакы сынчылар Исмайылды эле баягы чыккынчы, Исмайыл эле саткын катарында көрсөтсө, менде башкачараак ой келди. Анан экинчи эмесин жазды го агай, кошумча тиг бөлүктөрүн. Анан ошондо мен Исмайылды актадым. Актап жаздым. Мындай өтө актаган жокмун. Бирок түшүнүк менен мамиле кылыш керек экен. Көрсө Исмайыл эмне үчүн согушка барган жок. Көрсө Исмайыл бирөөнү атат, бирөөнү өлтүрөт. Мына же өзү өлүш керек, же бирөөнү өлтүрүш керек. Мына ошон үчүн барган жок дегенде ойлорду айтып мен. Аны сизге өзү айтып берди? Жок, мен өзүм ошондо ойго келдим да. Ошондо ойго келдим. Исмайыл эле адам да депчи. Жакшынакай турмуш, Сейде менен жакшынакай турмушта жүрөт. Анын үчүн жашагысы келбейт. Мына ушул Исмайылдын айрым бир эмелери, образынын элементтери тоолоргулаганда да бар. Жана Сергийде дагы атасы баягы согушка барыш керек, эл журтту коргош керек атат да, апасы болсо барба деп атат. Сен бирөөнү өлтүрөсүң, же өлүп каласың депчи. Демек кандайдыр бир байланыш да. Демек Айтматов ошону учурунда айта алган жок да. Анткени ал совет мезгили болчу. Анан Айтматовдун эрдиги ушунда жатат да. Айтматовдун эрдиги ал мезгилде Советтер Союзунун баатыры болгондорду даңктап аткан учурда Айтматов дезертир деген теманы алып чыкты да. Биринчи алып чыкты. Союзда биринчи алып чыкты. Анан мен карап көрдүм да. Анан эле өзбектер, казактар таасир ушунча болду да, бетме-бетинчи. Бүт бардыгы эле дезертир жөнүндө жаза баштады. Аны Айтматовду көчүргөндөр да болду, мындай чыгармачылык менен уланткандар да болду, орто жолдо калгандар болду, көлөкөсүндө калгандар болду. Бүтмөбөт турду. Эмне үчүн Распутин жазды? Живи помни деп. Айтматовдон кийин 20 жылдан кийин жазып атат. Дезертирликти. Демек, бул дагы Айтматовдун ар бир чыгармасы жок дегенде Орто Азия адабияты үчүн укмуш таасир этип жүргөндө. Жамила жөнүндө мисалы үчүн. Жамиладан кийин ушу сүйүү жөнүндө эмне деген чыгармалар жазылды. Жамилага жеткен жок, бирок көлөкөсүндө калды. Же болбосо Саманчынын жолунда мурда кайнене менен келиндин ортосунда мамиле тескери эле да, бири-бирин жактырбаган мамиле. Айтматов Толгонай менен Алиманды коюп койду. Кийин бардык жазуучулар, мен салыштырып көрдүм да, бардым мен изилдедим да. Көрсө, бүт бардык кайнене менен келиндин жакшы образдарын, жаңы эмелерин берип атышты. Агай, ушул улуу жазуучубуздун эмгектери, китептери, көркөм чыгармалары дүйнө коомчулугуна тарап кетти да. Ошол адабияттардын ошол дүйнө коомчулугунда изилдөө жумуштары канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө ишке ашты? Ошол мисалы бөтөн тилде чыккан адабияттар жарык көрбөдү. Илимий негизде ошол адабияттарды анализдеген Айтматов таануу илими кандай деңгээлде? Мындай да, биз азыр Айтматовдун энциклопедиясын даярдап атабыз да. Айтматов Казакстан, Айтматов Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан, Азербайжан, Татарстан, башкача. Эми мурун билчү эмеспиз. Билчү эмеспиз да. Азыр билип атабыз. Көбүнчө алардын көбү ошол эле Манас эле изилдегендерчи бизге кыргыздардын адабият сынчыларына таян эткен.
орустардан башкасычы түрк тилдүү элдерчи анткени окушат экен, анткени табат экен, эмне деди булар, кандай деди депчи. Анан ошондо жалпылыктар бар. Ал эми айрым бир окумуштуулар бар, мисалы үчүн Азербайжанда Исаак Абибели деген бар, академик. Ал өзүнүн Айтматовго болгон анализи бар. Башкача ал Азербайжандын көз карашы менен эмесимен карайт да. Бекеринен мисалы үчүн Айтматовду Ауезов деле жана жарым беттик эме менен айтып койду да, кыска психологиялуу деп койду. Демек бул жагынан мынакей айырмаланып турат. Ошондой эле айырмачылыктар бар. Өзгөчө биздин эмелер, сынчылар, адабиятчылар маселе калды да. Осмонакын Ибраимов, мен жазып жүрөм. Кийинки чыгармаларына көп анализ берилбей аттат да. Алар көбүнчө мына тоолор кулаганда, Кассандра тамгасы, же болбосо мына ошол эле, мына улар жөнүндө көбүрөөк жазып атышат да. Мен болсо колдон келишинче ошо Кассандра тамгасын жаздым. Мындай да Айтматовдун баарын эле мен жазганда, баарын эле башына аягына чейин, баягы ийне жибине чейин жаздым деп айта албайм. Ар бирибиздин өзүбүздүн Айтматовдук эмебиз бар да, табылгабыз бар да. Мисалы үчүн мен өзүм бир 3-4 нерсени айта алам да. Сен эмне үчүн Айтматов болуп жүрөсүң десе, аны жалпы жаздым, анан тигини жаздым, муну жаздым, аны баары жазышат. Туурабы? Бир эле ойду баары ар кандай сүйлөмө жазат. Мен ойлойм, мына мисалы үчүн бетме бет айтып бердим. Мен мисалы үчүнчү. Экинчи мына Кассандра тамгасы жазганда мен ошо гректердин мифологиясы менен байланыштырып, анан ошо Кассандрага арналган чыгармалар кандай жазылды эле, эмне үчүн Айтматов ошо Кассандра деген эмени колдонду. Ал жерде мифологиянын эмеси эле турат, эпиграф деле турат. Ичинде Айтматов ошонун призмасы менен кетип атат. Филофейдин көз карашы мененчи. Башкалар кандай кылды? Мен ушул жагынан өзгөчө эле жаздым деп айтам да. Экинчи кыямат жөнүндө. Кыямат жөнүндө кээ бирлер айтып, ошо орус тили окумуштуулары ал Булгаковго жакын болду, ал Булгаковдон ашып кеткен жок, анан тиги бу деп тийишкендер да болду да. Мен ошол кыяматты ошол Иисус Христос жөнүндө жазган Европалык жазуучу болобу, же болбосо Америкалык жазуучу болобу, же болбосо Кытайлык жазуучу болобу, мен ошолордун баардыгына менен ошол салыштырып жаздым да. Салыштырып жаздым. Ошо Иисус Христостун образын Айтматов кандай ачып берди? Эмнеси менен ачып берди? Башкалар эмнеси менен ачып берди? Кайсы Тендреков деген бар, аны менен кандай жакындыгы бар? Андреев деген бар, анда кандай деп ушундай. Анан өзгөчө мен тиги инжилдер менен салыштырдым да. Матфей, Лука деген 4 инжил бар да. Ошолор менен салыштырып, ошол жерде Айтматов менен жалпылыгын, айырмачылыгын жаздым да. Бул жагынан айта алам. Анан мисалы үчүн тоолор кулагандан Чыңгыз агай эч ким окуй электе, эч ким эме чыга электе 1 жыл мурун мага салган. Ушуну окучу, сен өзүң пикириңди айтчы деп. Анан мен 1-2 күндө окуп бүттүм. Анан чалды. Анан чалганда кандай экен деди. Анан агай дедим, сиз эми биздин турмушка кайрылып келгенсиз, куттуктайм дедим. Эмне үчүн антип айтып атасың деди. Анан айттым, Кассандра тамгасын кыргыз окурмандары кабыл албай койду дедим. Десем,
ошондойбу дейт. Ооба дедим. Анткени ага окуш үчүн интеллект керек, даярдык керек. Анан сиз жакшы кыргыз турмушуна кайрылып келипсиз дедим. Анан бир эмем бар дедим. Оюм бар, сунушум бар, ушуну кабыл алсаңыз дедим. Кандай ой деди. Сиз жанагы жаа барыс менен эмени Арсенди Саманчинди ошо жар эмедге калтырып эле койсоңуз, ошо менен окурман өзү билсе эмне калай жыйынтыгын десем ойлонуп көрөйүн деди. Но бирок кийин эмени чогуу катын Арсендин эмесин чогуу чыгарып койду да. Кандай керемет окуяны эске салдыңыз да кай. Каза бир гана. Анан Филейта и земля деген жазылбаган чыгармасы жөнүндө, анан Субитим сыным дегенди окурмандарга жетелек. Мен ошону жарыялап атам азыр. Буюрса бир 15 күндө чыгып калат. Ошол жөнүндө макаланы мен жаздым. Ошол. Кудай бирсе окуп калабыз. Агай, мына ушул илим изилдөө, адабият таануу илиминде сизден өзгөчө бир дагы мындай менеджерлик деп жана сөз башында да кичине айтып кеттик. Ушул кыргыз адабиятына өзгөчө Чыңгыз Айтматовду таанууга арналган китептердин сериясын абдан биринин артынан бирин абдан сапаттуу деңгээлде чыгарып келе жатасыз да. Ошол эле учурда 100гө жакын окумуштууну илим дүйнөсүнө киргизген экенсиз. Алардын бир 20дан ашык илимдин доктору болсо, 70тен ашып калыптыр кандидаттарыңыз. Ушул устат катары шакирттериңизге койгон талаптар боюнча айтсак, кеп кылсак да, сиз кандай талаптарды коесуз жана шакирттерге кандай мотивация бересиз? Анан бүгүнкү күндө ушул илим дүйнөсүнө мындай талапкер болгон жаш окумуштууларга кандай кеңеш берет элеңиз? Ооба. Мен эми бир 1000ден ашык китеп чыгарып турбуз. Ошондо тилдик багытта, адабият багытта, анда тексттер дагы бар. Азыр 1001 китеп, 1001 макала, 101 шакирт деп мен китеп чыгарып атам. Анан шакирттер жөнүндө мындай да, шакирттерге эң биринчи жакшы тема таап бериш керек. Тема. Ошол тема кызыгыш керек. Ал тема сен таап бербешиң, ал экөө шакирт менен устаттын ортосундан чыгыш керек. Сен ошого даяр болушуң керек. Мисалы үчүн бир эле мисалды айтам. Мына Каныбек Исаков деген агайыңар мага жолугуп калды. Ошол жерде конференция өткөн. Юдахи менен тиги тилчилерге арналганча Юнус Алиевке. Анан мага жолугуп, агай мен сизден тема алайын дедим да. Кээде тема дароо келип калат да. Аны карап туруп эле Байдылда Сарнабаевди жазбайсыңбы дедим. Десем, агай мен ошо ойлоп жүрдүм элем деди. Мына көрдүңбү? Кээде темалар дароо табылып калат. Ал теманы кызыгыш керек. Кээде бир теманы берип койсоң, ал эзилип жүрө берет. Анан экинчиден ушундай окуялар мен көп болду. Ошонун азыр 101 кандидат доктор болду жалпычы. Ошонун ичинен бир 80% мен айтайын. Дароо эле сүйлөшкөндө берип атам. Бирөөнү Койлубаев деген бар, Каныбектин досу, Караколдо жүгүлү кетип баратып эле, агай мен эмне кылам, мен ушинтип жүрө берем деген эле акындар поэзиясын, жазгыч акындар жаз деп берсем аябай кызыгат экен. Же болсо жана Курманбек Абакиров деген докторуна ал экөөбүз курсташпыз. Караколдо терезеде туруп эле, сен ушу жүрө бересиңби? Ушунча. Десем, эмне кылам, анан биякта дейт, эмне кылам, жөн сабак берем, жүрөм, барам дейт. Айттым, сен кой, жаз десерсиз. Тема жок деди. Манас эпосунун эмеси, Манас илиминин, таануу илиминин калыптанышынан өнүкүшүнөн жаз деп 20 жыл мурун бергем. Ошону 20 жылдан кийин анан жактады. Жүрө бер, бирок ошол тема эмесин ачты кийин. Боло берет ушундай. Ошон үчүн бул жерде тиги жетекчи шакирт тема үчөө эң башкы ролдо турат да. Эгерде ошо кызып кетсе, ал сен ал жаныңды кыйнайт да. Качан мени жазып бүтүрөсүң депчи. Анан илим деген ине менен кутуккашкандай да, бир эле күндө эмес. Азыркы жаштар болсо экскаватор менен касып эле сразу берип салам дейт, 1-2 жылдачы. Андай болбош керек.
андай болуш керек. Талыкпаш иштеш керек. 101 деген бул айтууга жеңил агай. Бул өтө чоң армия мындай чалып караганда. Анан мен мындай да. Мен графигим бар. Сен келбей жүрбөйсүңөрбү? Мен графигим бар. Бул жылда момун бүтүрөсүң. Ар биринин графигин мен жазып берем. Анан ошол графиктен бирөө эле калса, кийинки очередтен ыргып кетет. Ал артка кетиш керек. Анткени кийинки келатканда алдын тоспош керек. Анан ошолордун баардыгы анан системный кетет. Сиздин агай устаттык өнөрүңүз боюнча өзүнчө келечекте илим изилдөө иштер сөзсүз болот деп ишенем. Анткени бул өтө чоң мээнет. 1000 китеп деген достор бул 1000 даана нуска китеп эмес, 1000 аталыштагы эмгек. Ошону мен баса белгилеп айтып коеюн. Ага бизге бөлүнгөн убакта соңуна жетип келатат. Биз мүмкүнчүлүк болсо ушу өзүңүздүн дайыма айтып жүргөн ырсаптарыңыздан, өзүңүздүн калемиңизге таандык, сизди биз акын катарында билебиз. Bir 4 саппы, bir жакшы bir ырсаптардан окуп берсеңиз, анан көрсөтүүнү жыйынтыктасак. Эми мындай да, мен атайын ыр жазбайм да. Ырлар көбүнчө жолдо келатканда, bir сапарга чыкканда келип калат да. Анан ошону түшүрүп коем да. Эми мен Айтматов жөнүндө ыр жазайын деп оюм болгон эмес. Азыр Айтматов боюнча bir 300 беттик ыр жазып коюп турмун да. О жеримдеги чыкпай атат да. Жан дүйдөм чыкпай атат да. Анан ошондо мындай деп жазгамда 2008-жылы эмеге барып калдым, Елазыкка, Түркияга. Анан ошол жерде аябай толкундонуу болду, Айтматовду эскерип. Анан самолет учары менен эле ойлор келип калды. Жазайын десем, калемим бар, кагаз жок. Анан салфетка алып, анан жаздым да, Кудай берет ар адамга тагдырды, мен де өтөмүн, сен де өтөсүң акыры. Жер энени кучактап, азыр Кудай берет ар адамга тагдырды, мен де өтөмүн, сен де өтөсүң акыры. Жер энени кучактап, аалам алпы Айтматта жатыр деп. Анан кетти ушу мененчи. Ошо менен кетип, азыркыга чейин Айтматтын образын ырда түшүп атам да. Керемет агай. Агай, сизге биз биринчи кезекте бекем ден соолук, кыргыз эли, өзгөчө адабият таануучулар сизден күткөнү дагы алдыда. Кудай буйрса, ошо 1000 деп саналган китептериңиз 2000ге андан да ашсын деп тилек кылайлы. Атайын убакыт бөлүп биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Рахмат сизерге да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Көгүл тил экранда көрүшкөнчө коштошобуз. Саламатта туруңуздар.